Эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Орузбек Шабдымбек уулу, саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Талас областында төө бурчактын түшүмү жыйналып жатат. Түшүмдүн баары менетке жараша болот да. Ошо суу жетпеген жерди иштетип, былтыркыга караганда быйыл настроениялары да жакшы да, түшүм болсо дыйкан настроениялары. Талас шаарынын көчөлөрүнө түркүн түстүү гүлдөр отургузулууда. Талас элинен жана коноктордон суранат элек, ушул гүлдү өздөрүнүн көзүн карайгендей, өздөрүнүн огородундагы тигилип өсүп аткан гүлдөрдү жакшы карап берсе деп. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата бир катар мектептер пайдаланууга берилет. Буюрса 15 сентябрда жаңы күч, жаңы дем менен жаңы мектепте жаңы ийгиликтерди багынтып киребиз деп окуучулар, ата-энелер жана мугалимдер чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Айтматов районунда быйыл 35 000 гектарга айыл чарба өсүмдүктөрү себилди. Анын 22 000 гектарын төө бурчак түзөт. Дыйкандардын түшүм жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Адистердин айтымында быйыл суунун жетиштүү болушу жана аба ырайынын ыңгайлуу шарттары төө бурчактын түшүмдүүлүгүнө оң таасирин тийгизди. Бакайыр айылынын тургуну Алтынбек Жакыпов да жаз айларында сепкен төө бурчагын жыйнап жатат. Дыйкан бул жылы томат сортундагы төө бурчакты 20 гектар жерге эккен. Айтымында түшүм жакшы болду. Фасоль жакшы, быйыл түшүм. Сорту да жакшы. Былтыркыга караганда быйыл түшүм жакшы. Быйыл жамгыр да берди Кудайым, сууну да берди. Былтыр кургакчыл болгон. Анан эмдиги жылы буйрузда будан да жакшы болот деген үмүттөбүз. Түшүмдүн баары менетке жараша болот да. Ошо суу жетпеген жерди иштетип, былтыркыга караганда быйыл настроениялары да жакшы да, түшүм болсо дыйкан настроения жакшы. Анан гектарына 1,5 деп турам өзүнчө, болжолдопчу. Анан эми эмдиги жылы былтыр 1 тоннага жетпей калган да. Дыйкан 20 гектар кайракы жерди айыл өкмөтүнөн 5 жылдык мөөнөткө ижарага алган. Жерди которуштуруп айдоо жана агротехникалык талаптарды сактоо түшүмдүн мол болушуна шарт түзгөнүн айтат. Быйыл төө бурчакты атайын техника менен жыйнатып жатат. Бул ыкма жумуштун көлөмүн азайтып, убакытты үнөмдөйт. Пландаштырып атам, балдарга да үйрөтүп атам. Жерди күздөн баштап карайлы депчи. Күзүндө суугарып, айдап, немезин бүттүгүн эмди жылка даярдап коеюн депчи. Буйрузда эмди жылка бир 2,5 тоннадан алганга ниет кылып атабыз да. Бүт эле жаңы болуп атпайбы? Техника эми тура бербеш керек да. Баягы кол менен жулуп канча жыл жүрдүк, эми техникага өтүш керек. Буйрузда түшүм жакшы болсо, жерге да удобрение беребиз, анан техникаларында жаңырларын уже уламап келип иштеткенге ошого аракет кылып атабыз. 20 гектар жерди 2 суткада жүрөт, шашпай жүрөт да. Анан буйрузда мынакей урожай жыйнап атабыз. Где-то кече бүгүн 3-чү күн да. Анан бүгүн бүтөбүзбү, бүтпөй калабызбы, аракет кылып атабыз. Айтматов району боюнча быйыл төө бурчак 22 000 гектар аянтка себилди. Бул көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу аз. Дыйкандар башка айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө өткөн. Ага карабастан төө бурчакты өстүрүүдө тажрыйбасы бар дыйкандар жакшы түшүм алып жатат. Айтматов районунда 38 872 гектар жер бар. Анын ичинде 35 000 тегерегинде жер айдалып себилет. Будай бар, жүгөрү, культуранын ар бир түрүнөн суунда эрте кой беришти. Ошонун жыйынтыгында быйылкы урожайлар жакшы. Жылдан жылга дыйкандарыбыз түшүнүп келатат. Тоют маселесине басым жасап, жүгөрүгө, силоско көп өтүп атат. Севооборот жасап атат. Беде, будай, кызылча алмаштырып себеби менен жакшы түшүм алып атат. Жерди ири өлчөмдө айдаса пайда көбүрөөк болот да. Майдалап ар бир өсүмдүк тиккенден көрө. Буга чейин Таласта төө бурчакты өткөрүүдө өзгөчө баа маселеси дыйкандар үчүн көйгөй жаратып келген. Өткөн жылы облуста 80 000 тоннадай түшүм жыйналганы менен аны сатууда кыйынчылыктар болгон. Бул көйгөйдү чечүү максатында Бакай Ата районунда төө бурчакты кайра иштетүүчү завод курулууда. Ишкана саатына 10 тоннага чейин продукция иштетүүгө ылайыкталган.
Жалпы аянты 4700 чарчы метрди түзүп, курулушуна мамлекеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Завод иштеп баштагандан баштап 135 сомдон кем эмес баада ошол лопатка түрүндөгү фасолду кабыл алып баштайбыз буюрса. Андан сырткары азыр элдерден көп кайрылуулар түшүп атат. Томатный сортундагы баасын жогорулатып берүү боюнча. Ал сорту боюнча дагы жогорулатуу боюнча азыр балдар Европага кетишти. Мунун үстүндө да иш алып барабыз. Кудай буйрса, мында аракет кылабыз. Эгемендүүлүк майрамына ачылат буйрса, 2 жуманын ичинде толук бүтүрөбүз. Жаңы заводдун ишке кириши Таласта төөбурчакты кайра иштетүүнүн көлөмүн көбөйтүп, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө шарт түзөт. Эң негизгиси дыйкандар үчүн түшүмдү өткөрүү мүмкүнчүлүгү кеңейип, баа маселесин чечүүгө өбөлгө болот. Ошондой эле 80ден 100гө чейин жаңы жумуш орду түзүлөт. Жаркынай Тургунбекова, Мелис Элебесов, Талас облусу. Быйыл облус боюнча себилген көп жылдык чөптүн аянты 8000 гектарга жетти. Учурда чөптүн 3-чү чабыгы жыйналып жатат. Кышкыга малга той топтоо боюнча мал баккан фермерлер камылга көрүп, сарайларга той жыйноо иши менен алек. Биздин чыгармачыл топ Талас чөп базарынан кабар алган. Мисалы, могу чөп Манас районунан келди. Престелип Манас районунан келди. Салмагы 20. 20дан кем чыкпайт да, 20дан асты ашат, кемебейт. Манас район тургуну Жаныбек Ормонов 20 жылдан бери Айтымбатов жана Манас районунун дыйкандарын чөбүн алып сатып, үй бүлөсүн багат. 250, 260, 280ге чейин болот атат. Быйыл чөп арзан. Погода быйыл жакшы неме болду. Жамырлуу болду, ошого жараша быйыл чөп арзан. Талас областында. Былтыр багандай эле, былтыр баа. Былтыр бул убакта уже 300ге чыгып кеткен полядан. Жеринен 300ге чыгып кеткен. Быйыл Кудайга шүгүр. Кудайдын улаа сүйүзү быйыл жакшы. Кененчилик чөп жакшы быйыл. Элдин баарында декандары жакшы, арзан болуп атат. Азыр биз 3-чү чабыктап келип атабыз, Манас районунан 3-чү чабыктар келип атыр. Бүгүнкү күндө Талас шаарындагы чөп базарда бир түк чөптүн баасы 230 сомдон 250 сомго чейин сатылууда. Андан тышкары Жалал Абад жана Ош облусуна да сатыкка чыгарылууда. Былтыркыга караганда быйыл чөптүн эмеси баасы арзаныраак. Демеги караганда былтыр кургакчылык болуп калган, ошого байланыштуу. Быйыл жаанчыл болуп чөптөр жакшы аябай арзан болуп атат. Талас ичи полный доставкасы менен жакшы чөптөр 280 сом менен доставка кылып атат, 270, 280 болуп атат. Көп эле азыр Талас ичи. Сыртка да чыгып атат окшойт, Токтогул, Каракөлгө. Ошака да кетип атат чөптөр. Ошого байланыштуу. Чөптөр да кичине көтөрүлүп туруп. Быйыл жыл жаанчыл, суга туусун болуп, өткөн жылга караганда чөптүн баасы арзан. Орозбек Бейшибаев, Ынтымак Мейманбеков, Талас району. Талас шаарынын көчөлөрү түркүн түстүү гүлдөр менен кооздолууда. Бул жылы шаар аймагына жалпысы болуп 110 000 түрдүү гүлдөр отургузулду. Иштер муну менен токтоп калган жок. Бүгүнкү күндө Талас Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы тарабынан ремонттолгон көчөлөргө газон өстүрүү иштери башталган. Бул иштин өзгөчөлүгү газондорду жашыл бойдон сактоо үчүн атайын жаңы үлгүдөгү сугаруу системасы дагы коюлат. Кененирээк кийинки материалда. Шаардын негизги жана оңдоп түзөөдөн өткөн көчөлөрү көрктөндүрүлүүдө. Түркүн түстүү кооз гүлдөр тегилип, айланасына мрамор таштар дагы төшөлдү. Ушул борбордук аянтта бир өзгөчө дизайнда ушул жашылдандыруу иштери жүрүп атат. Анан мынакей бул жерде деген самшит тигилген, самшит көп жылдык дарак болуп эсептелинет. Бул кышы менен жашыл болуп турат. Анан тышкары хризантема, көп жылдык хризантема гүлдөр тигилген. Арчаларындай декоративный арчалар, анан тышкары мынакей пальмалар тигилген. Бул пальмаларды биз жазында тигип көргөнбүз. Жазында тигип бизге туруктуулугу кандай болот деп, азыр туруктуу болуп атат. Кышында буларды биз чыгарып, кайра эметип коебуз да, жылуу жерге алып барып коебуз. Анан тышкары мынакей декоративдүү ак таштар, мынакей мрамор таштар, ушул кооздук жарат эме болуп атат да, аянтка. Анан бул таштардын арасына да биз жарыктандыруу коебуз, подсветка коюп, анан ушул жер мындай кооз дорожкалар болуп калат да, кудай буюрса түнкүсүн.
Талас Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын гүлчүлөрү шаардын негизги көчөлөрүнө атайын алынып келинген гүлдөрдү отургузушууда. Жолдордун эки тарабын гүл менен көрктөндүрүү алгачкы ирет ишке ашууда. Биз Таластын өзүнүн центральный элек жол көчөлөрүнө парктарга отургузчубуз. 5 биналарды 1 жылдык. Анан быйылкы жылдын эсебинен ушу көп жылдык кредиттемаларды отургузуп атабыз. Быйыл булар бизге негизи биринчи жолу келип атат. Биринчи жолу отургузуп атабыз бул көчөгө. Маанайыбыз жакшы. Биз өзүбүз гүлдү сүйөбүз, аязаты. Гүл менен иштегенибизге аябай сыймыктанабыз. Талас элинен жана коноктордон суранат элек. Ушу гүлдү өздөрүнүн көзүн карайгендей, өздөрүнүн огородундагы тигилип өсүп аткан гүлдөрдү жакшы карап берсе деп, малдарын жайбаса, жегиспесе. Аткарылып жаткан иштердин дагы бир өзгөчөлүгү жол четине газондор дагы өстүрүлөт. Ишкананын жумушчулары Асенбек Отурбаев көчөсүн тегиздеп, жер семирткичтерди чачышууда. Ал арада Бердиков Адыр көчөсүндө болсо заманбап үлгүдөгү газон сугаруу системасы орнотулуп жатат. Автополив деп коет, автополив системасы. Бун ушул эле таза суунун системасына кошконбуз. Мындан могу краник коюп коебуз. Бул форсунка болот мондайчы. Бул суунун давлениясы кепкенде бул форсунка өйдө көтөрүлөт да ачып туруп, ал жерлерден суу чачып коет. Суу чачат, бул тегиз чачат. Мындай силерге демонстрациялык көргөзүп берейин. Мына ачканда эле суу кетет. Анан тегиз суугарылат да эмелечи, газондор тегиз суугарылат. Бул бизге Таласка жаңы келип атат. Буну дагы модернизация кылса болот. Буга компьютер кошуп, мисалы үчүн компьютер кошуп коюп, телефондон эле управлять этсе болот да, телефондон эле башкарып, бир определенный убакытка чейин иштетип туруп, аны өчүрүп койсо болот да. Ошондой эми азыр кийинки жылкыга буюрса, жергиликтүү кеңеш колдоп берсе, шаарыбыздын баардыгын ушул автополив система кылганга аракет кылабыз. Талас шаарындагы 6 көчөгө газон өстүрүлүп, гүлдөр тигилип, аны менен бирге сугаруу системалары орнотулууда. Быйыл башка жылдардан айырмаланып, шаар аймагына 110 000 көп жылдык жана 1 жылдык гүлдөр отургузулду. Сеймак Барманов, Мелиса Элебесов, Зейна Акматова, Талас шаары. Жаңы окуу жылында Талас областында 10дон ашык билим берүү мекемелери ачылат. Чек арага чектеш жайгашкан Кыргызстан айланмасына караштуу май айылындагы Бешиналы Узенов атындагы мектептин курулушу аяктады. Мектептин курулушу менен кабарчыбыз таанышып келди. Манас районуна караштуу май айылында 2024-жылы башталган билим уясынын курулуш иштери дээрлик аяктап калды. 150 орунга ылайыкталган билим уясы быйыл 2026 окуу жылына пайдаланууга берилет. 2 кабаттан турган Бешиналы Узенов атындагы орто мектеби 150 орунга ылайыкталган. Жаңы мектептин курулушу 2 жылда мамлекеттин колдоосу менен салынды. Бул мамлекеттик бюджеттен 97 миллион сом каралды. Бардыгы болуп ушу Үзөн орто мектебине. Кудай кааласа бизде сүйүнүп атабыз. Ушу жаңы муундар, жаш жеткинчектер, окуучулар келип, жашынакай ушу билим байрамына ушу мектебибизди тартуулайык деп баарыбыз аракет кылып атабыз. Буга чейин айылдагы эски мектеп 1984 жылы ачылган. Мектепте 184 окуучу 2 нөөмөт менен билим алып келишкен. Жаңы билим уясында элеттик окуучуларга татыктуу билим берүү үчүн бардык шарттар эске алынган. Буюрса 15 сентябрда жаңы күч, жаңы дем менен жаңы мектепте жаңы ийгиликтерди багынтып киребиз деп окуучулар, ата-энелер жана мугалимдер чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бул жакта 7 класс кабинет каралган, өзгөчөлүктөрү атайын азыр заман талабына туура келген 12 жылдык билим берүүнүн негизинде түзүлгөн, кесипке багыт берүү максатында кыздар устаканасы бар. Бул жакта швея машиналары каралган, ошондой эле балдар устаканасы бар. Бул жерде балдар үчүн керектүү эмеректер каралган. Мектептин долбоорунда китепкана, ашкана, заманбап спорт залдары камтылган. Ошондой эле заман талабына ылайык жабдуулар алынган. Жергиликтүү бийликтин айтымында райондо билим берүү объектилеринин курулушуна өзгөчө маани берилген. Бул үчүн республикалык казынадан каражат өз убагында бөлүндү. Бүгүнкү күнү бизде өзүңүздөр көргөндөй Кыргызстан айыл өкмөтүндө 2 мектеп курулуп жатат.
Анын бирөөсү ушу Үзөнов мектеби мына эгемендүүлүккө буюрса ачылуу алдында турат. 2027 жылга бизге көйгөй болгон Бала Саруу мектеби бар, Карарча мектеби бар. Бүгүнкү күнү титулда турат. Булар Кудай кааласа ошолорду баштайбыз. Урматтуу президентибиз Кудай кааласа 2027 жылдагы көйгөй болгон мектеп, бала бакчалар биздин районубузда бүтүп калат деген үмүттө турабыз. 150 орунга ылайыкталган бул билим берүү уясы жаңы окуу жылына даяр. Бул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга бериле турган социалдык объектилердин бири. Нурайым Дөөлөтова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Манас району. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо максатында Билим Ленд коомдук бирикмеси тарабынан мугалимдер окутулду. Акыркы 2 жылдан бери өткөрүлүп келген бул самалык быйыл Талас областындагы 110 мектепти камтып, жалпы 203 мугалим окутуудан өттү. Альянс Алтын компаниясынын каржылык колдоосу менен ишке ашырылган демилге тууралуу кийинки материалда сөз болот. Ошого шыктандырып бериңиздер. Билим Ленд коомдук бирикмеси быйыл 2 рет Талас областындагы мугалимдерди жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча окутуудан өткөрүп жатат. Онлайн жана офлайн форматында квалификациясын жогорулаткан мугалимдер мектеп бүтүрүүчүлөрүн жалпы республикалык тестке даярдашат. Альянс Алтын компаниясы менен тыгыз катташта келатабыз. Быйылкы окуу жылында ушул 101 мектептен жана 202 мугалим окуйт. ЖРТга даярдоо курсун. Результат жакшы, ЖРТнын орточо баалы өстү. Ошо ЖРТга катышуучу окуучулардын да саны өстү. Анан айтып кетчү нерсе, ошо 200+ алган окуучулардын да саны дээрлик 3 эсе өстү. Мурунку жылы 22 окуучу болсо, ошо быйылкы жылы 63 окуучу ошол 200дөн жогору бала алышты. Ошо биздин долбоорго колдоо көрсөткөн Альянс Алтын компаниянын директору Сабир Нарымбековичке жана жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Талас облусунун Бакай Ата, Талас райондору менен катар Талас шаарындагы жалпы 101 мектептен 203 мугалим катышты. Кыргыз тили жана математика сабактары боюнча окутуудан өткөрүлгөн мугалимдер эми бүтүрүүчү класстын окуучуларын даярдашат. Мурунку жылдарга салыштырмалуу окуучулар жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бала алып, буга чыккандардын саны дагы өскөн. Мугалимдердин квалификациясын жогорултуу курсунан жалпы Талас шаарынан, Талас районунан жана Бакай Ата районунан жалпы 120 мугалим окуудан өттү. Алардын 60-ы математиктер дагы, 60-ы кыргыз тилчи мугалимдер. Кудай буйруса алдыда бул мугалимдер ушул окутуу менен калып калбастан кышкы каникул учурунда дагы эске салуучу дагы бир онлайн курстарды уюштурууну пландап атабыз. Андан тышкары окуучулар үчүн, мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн сынамык тесттерди, бир канча ирет сынамык тесттерди акысыз өткөрүүнү пландап атабыз. Андан кийин жыл этегинде ошол жакшы жыйынтык көрсөткөн мектеп окуучулары жана мугалимдерге кандайдыр бир сыйакыларды берүүнү дагы пландаштырганбыз. 2-4-5 окуу борбордун мугалимдери окутууда жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо, сынамык тесттер жана семинарларды өткөрдү. Бул ирет мугалимдер менен практика жүзүндө дагы иш алып барышкан. Мына ушул жерде биз кыска күнүн ичинде болсо дагы мындан аркысында окуучуларды ал курстарга жеткиче дагы кененирээк толук кандуу билимдерди бергенге даярдап беришти. Быйылкы жылдагы билим өзгөчөлөнүп, практика жүзүндө көрсөтүлүп берилди. Ыраазычылык билдирем. 2-4-5 окуу борборунан бизде жаш мугалимдер келип окутушту. Мен болгону могу жайкы каникулда өз алдымча изилденип, акылдуу курстарга жазылып окуп келгем. Алтын Альянс компаниясы туруп атат. Бизди ошо 7 күндүк окууну бекер окудук. Кыскасы бардык тарабынан камсыздап беришти. Алтын Альянс компаниясы өнүгө берсин, өсө берсин. Альянс Алтын компаниясы бардык тармактарды колдоого алып келүүдө. Айрыкча билим берүүгө кошкон салымы билимдүү жаштардын өсүшүнө көмөк болот. Бүгүнкү окуутун негизги максаты бул мугалимдерге заманбап жана керектүү билимдерди берип, келечекте окуучуларды ЖРТга жана албетте чет мамлекетте окуу жайларга тесттерди сапаттуу даярдоо мүмкүнчүлүк түзүү. Альянс Алтын компаниясы бул демилгеге демирчи болуп, мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорултууга салымыбызды кошуп жатканыбызга кубанычтабыз. Мындай демилгелерди Альянс Алтын компаниясы ар дайым колдоп кетет. Мындай иш-чаралар дагы, демилгелер дагы компаниянын атынан дагы уланат.
Мугалимдерди окутуу кийинки жылдын январь айында онлайн форматында жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, өткөн жылы Таласта 48 мектептен 120 мугалим бул окутуудан өздөрүнүн квалификациясын жогорулатышкан. Нурузбек Шабдамбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата Айтматов районунда 7 күн бою иш-чаралар уюштурулат. Анын алкагында райондук маданият бөлүмүнүн кызматкерлери мекен үчүн күн-түн дебей кызмат өтөп жаткан чек-арачыларга майрамдык маанай тартуулашты. Иш-чарага Сатыкей жана Көксай чек-ара заставаларынын өздүк курамы жана алардын үй бүлөсү чакырылган. Мекенчегин көздүн карегиндей кайтарып кызмат өтөп жаткан жоокерлерге эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өзгөчө маанай тартууланды. Сатыкей жана Көксай чек-ара заставаларынын өздүк курамына арналган майрамдык иш-чарада мекенчилдикти даңазалаган концерттик программа тартууланды. Чек-арачы жоокерлер бул күнү бир самга күжүрмөн кызматтан алаксып, жакындары менен баарлашып майрамдык маанайда эс алышты. Мындай иш-чаралар жоокерлердин дем күчүн арттырып, мекен алдындагы жоопкерчилигин дагы бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Жоокерлер өзүңүздөр билесиздер, булар баягы эмоционалдык чыңалуунун алдында турган өзүнчө бир аймакта жашап, иштеп, эмгектенип жаткан адамдар. Ошондуктан бул жаш жоокерлерге бир жаркын маанай тартуулоо максатында ошо бир улуттук оюндар бар. Кара бура өрөөндө сакталып калган. Ошо улуттук оюндарды ойнотобуз. Андан соң баягы сый тамак, жанагы сый ылыктарды тапшыруу ошон менен улантылат. Майрамдык программанын алкагында улуттук оюндар да уюштурулду. Жоокерлер арасында унутта калып бара жаткан сак жана ак жөлмөк сыяктуу улуттук оюндар өткөрүлүп, алардын шамдагайлыгы, тапкычтыгы жана күчү сыналды. Ата бабалардан калган унутулуп бараткан оюндардын бири сакчы деген оюнду ойнотуп атабыз. Кудайга шүгүр, бул оюн балдарга жаккандай болду. Мынакей азыр аябай шаңдуу ойноп атышат. Бул оюнда негизи сакчы өтө шамдагайлыкты талап кылган. Ошондой эле өтө чеберчиликти, жоопкерчиликти талап кылган оюн экен. Ошол эле биздин сакчыларга тиешелүү да оюн. Ошо балдарды азыр сакчылыкка ушундай шамдагайлыкка үйрөткөн оюн ойноп атабыз. Бул оюнду Кудай буйруса жакында ушул элге кеңири таркатып, жаштардын арасында тарап кетсе экен, ошо келечекте жаштар ойноп кетсе экен деген максатта уюштуруп атабыз да. Майрамдык иш-чарада мекенди коргоо милдетин жогору жоопкерчилик менен аткарып жаткан жоокерлердин эмгеги да белгиленди. Кызматта өзгөчөлөнгөн аскер кызматкерлерине жана алардын ата-энелерине ыраазычылык каттар тапшырылды. Моралдык, психологиялык жактан аябай бир колдоп, жан дүйнөлөрүн эс алдырып, булардын ар бирине бекем ден соолук, иштерине ийгилик каалоо менен, анан патриоттук сезимдерди ойготуп, атайын ушу концерттик программалар менен даярданып келдик. Биз ушу 20-29 аскер бөлүгү менен ортобуздагы ынтымак кербенибиз бар. Аябай тыгыз байланышта иштеп келебиз. Эгемендүүлүк элдин эркиндигин, биримдигин жана мамлекеттүүлүгүн даңазалаган улуу майрам. Бул маанилүү датага карата Айтматов районунда 7 күндүк иш-чаралар уюштурулууда. Анын алкагында мекенчилдикти, улуттук баалуулуктарды жана элдин биримдигин даңазалаган бир катар маданий жана коомдук иш-чаралар өткөрүлөт. Жаркынай Тургунбекова, Мелис Элебиасов, Айтматов району. УТРК Талас телеканалы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракталарыбызга жайгаштырылды. Алдыдагы ай тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар.